Балаңызды китеп окууга кантип кызыктырамын деп баш катырып жаткан болсоңуз, анда бул текст сиз үчүн. Төрөлгөндөн 3 жашка чейинки бала менен бирге китеп окуу балаңызга жасаган эң чоң инвестицияңыз болмокчу. Китептер таандалгандан кийинки көйгөйүбүз балдарга китеп окуу ыкмабыз болуп саналат. Ооба, балага китеп окуп берүү менен чоңдордун китеп окуусу бирдей эмес. Балага китеп окуп берүүнүн натыйжалуу жана натыйжасыз жолдору бар. Атүгүл бул маселени чегинен ашырып каш коем деп көздөн айрылган сыяктуу жолго түшүшүңүз да мүмкүн. Башкача айтканда, балдарга китептерди таанытабыз деп жатып, китепке болгон жек көрүү сезимин да пайда кылып алышыбыз мүмкүн. Жаңы төрөлгөн бала сиздин окуганыңызды да, сөздөрүңүздү да толук түшүнбөйт. Ал сезген бир гана байланыш бар. Ал эмоционалдык байланыш. Китеп окуу иши дал ушул байланышты түзүүгө жардам бергендиги менен баалуу. Алгачкы 3 жылда балага китеп окуп берүү бар болгону бир нерсени үйрөтүү же сөз байлыгын өстүрүү эмес. Ошону менен тең катар бала менен эмоционалдык жактан байланыш куруу процесси болуп саналат. Окууну милдет катары көргөнүңүз үчүн кийинки бетке же кийинки китепке өтүү гана жасасаңыз, сиз жаңылыш жолдосуз. Эксперттер ымыркайларга 3 жашка чейинки балдарга китеп окуудагы эң маанилүү ыкма бул диалог куруу, баарлашуу экендигин баса белгилеп айтышып келген. Мындай ыкманын артыкчылыгы китеп ата-эне менен баланы жакындаткан ортомчунун милдетин аткарат. Максат китептеги сүрөттөрдү жана сөздөрдү колдонуп, бала менен сөз, ишара, үн, ыргак, бий аркылуу байланыш түзүү. Китеп окуп жатып, китепке эмес, балага кароону талап кылган. Бала менен китептин коштоосунда башталган, бирок аны менен гана чектелбеген баарлашууга негизделген ыкма жөнүндө сөз болуп жатат. Бала чоңойгон сайын суроолор менен байытылган, өөрчүтүлгөн маектешүү. Бул китептердин өзгөчөлүгү, тексттин кыскалыгы. Текст жок, бирок ар бир бетте толтура диалог бар. Мында диалогдор кээде кандайдыр бир беттеги сүрөткө карап кызыктуудай үн чыгаруудан, кээ бир ритмден башталат. Бала чоңойгон сайын бул диалогдор окуянын жүрүшүнө ылайыктуу суроолор менен кеңейтилет. Салттуу китеп окууда бирөө окуйт, бирөө тыңшайт. Салттуу китеп окууда китеп окуп жаткан чоң адам активдүү, ал эми бала пассивдүү угарман ролун аткарат. Балдарга китеп окууда мындай ыкма натыйжа бербейт. Айрыкча жаңы төрөлгөндөрдүн китепти түшүнүүсү убакыт алат. Ушундан улам балдарга китеп окуп бербеңиз. Китепти колдонуп, алар менен маектешиңиз деп жатам. Мисалы, сүрөтү көп китептерди сатып алыңыз да, ал китептеги сүрөттөргө карап байланыш түзүңүз. Мисалы, улак мээт деп кайда кетип бара жатат? Карышкыр ау деп эмнеге уулдады деген сыяктуу суроолорду сүрөттөргө байланыштырып диалог түзүңүз, суроолорду бериңиз. Эксперттер сунуштаган бул ыкмада чоңдор окуйт салттуу китеп окууда. Бирок бала дагы үнү, мимикасы, ал тургай көздөрү, тили чыкканда сөздөрү аркылуу процесске активдүү катышат. Китеп окуп жатканда бала сөзүңүзгө аранжы болуп суроо берсе, суроосун жоопсуз калтырбаңыз.